Президенттин тапшырмасынын негизинде республикалык бюджеттен бөлүнгөн 21 миллион сомдун эсебинен былтыр Актала районунун Коштөбө айылындагы Алабуга насостук станциясындагы мына ушул насостук агрегат жаңысына алмашылды. Муну менен жабдуунун кубаттуулугу артты. Тагыраак айтканда, секундасына 1200 литр сууну 95 метр бийиктикке соруп чыгарат. Могун албаттыбыз, мен нарбызды. Алабуга насостук станция райондогу суу сордуруучу жайлардын бири. Курулганына 30 жылдан ашса да, ошондон бери 4 насосту такыр жаңыланган эмес. Болгону жылына капиталды оңдоп түзүүдөн гана өтүп келген. Бул Алабуга дайрасынан канал бар башта. Ошол аркылуу канал менен келет. Канал менен келип туруп жерден отстойник бар, отстойникке куят, канал менен келип. Андан аван камерадан кийин соруп чыгарат сууну. Суу сордуруучу жайдагы калган 3 жабдууну дагы жаңысына алмаштыруу зарыл. Бирок каражаттын тартыштыгынан маселе чечилбей турат. Ага карабастан кызматкерлер жыл сайын оңдоодон өткөрүп иштетип келишет. Бир насосту жаңылоого орто эсеп менен 8 миллион сомдой каражат кетет. Эски илги жеткен агрегаттар 1000 литр, 1100 ушундай гана суу берип турчу. Суу берип турат. Эми мисалы былтыркыга караган, былтыр жаңы бир агрегатты кошуп иштеткенде ал толуккандуу 1200 литр секундасына суу берип, жакшы электр энергияга дагы экономия менен чыктык былтыркы жылы. Бир жабдууну жаңылоо менен Сугат маалында 500 киловатт саат электр энергиясын үнөмдөлгөн. Актала районунда 2 насостук станция бар. Алар эгемендүүлүк жылдардан кийин курулган. Дүйшөн Шаршенбеков, Норус Абулаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.